Азыр мында Аксы район электр тармактар ишканасынын Ринжит участкасынын жаңы имараты пайдаланууга берилгени турат. Ал эми эски имараты болсо мындан дээрлик 30 жыл мурда ашар жолу менен курулуп, буга чейин бир да жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес болчу. Аксы район электр тармактар ишканасынын карамагындагы Ринжит Кызыл Туу электр тармактары бөлүмү ачылып пайдаланууга берилди. Ал эми эски имаратты болсо мындан 30 жыл мурун кызматкерлер тарабынан ашар жолу менен курулган. Имаратта жыл сайын утурумдук оңдоп түзөө жумуштары жүргөнү менен талапка жооп бербей калган. Авариялык абалдагы имаратта жумуш алып баруу кызматкерлер үчүн кооптуу болсо, ал эми абоненттер үчүн ыңгайсыз эле. Эми жаңы имарат пайдаланууга берилгенине жумушчулар да ыраазы. 130 жыл мурун курулган бул имаратта шарт жакшы ыңгайлуу шарт болбой, мына көрүп турасыңар, полдор түшүп, мондай жаракалар кетип, кышында айрыкча кышында иштөөгө шарт жок болгон да бизде. Кышында суук, эрте менен эрте келесиң, анан бизде жаан чачында айырмасы жок бизге, мониторго. Түн, күн айырмасы жок иштейбиз биз. Кудай кааласа азыр шарт бар, эми буягын алып кетиш бизде болуп калат да. Анда эмесе жаңы имаратка көрсөк. Буюрса биздин жаркыраган жаңы имарат курулуп калды да. Бир аз иштөөгө шарты бар, буюрса. Жана эле айтып кеттим, ошо кичине шарт боло турган болсо, калганы өзүбүздөн деп. Эми иштөөгө буюрса толук шарты бар. Могу плиталар ар бир комнатага, мына чакан бөлмөлөргө коюлду. Кудай кааласа бизде азыр сүйүнүчтүү убакыт болуп турат. Себеп дегенде биз көп жылдан бери мында бир эски имараттарда балдарга шарты жок жерде иштеп жүргөнбүз. Ошол шартты түзүү берүү максатында биздин дирекция колдоп, былтыр ушу эки имараттын, азыр бул жерде Ринжит участкасында ушундай имарат, кудур ушундай эле имарат Кызыл Туу Ринжиттен Кызыл Тууда эки жерде ачылып атат да. Экөөнүн ачылышы бүгүнгө белгиленген. Аталган имараттардын курулуш иштери күздө башталган. Тендерден Жалал-Абад Айыл Энерго ачык акционердик коому утуп, ар бири 1 миллион 900 миң сомго бааланган. Имарат 4 бөлмөдөн турат. Заманбап жабдуулар менен кошо камсыздалган. Алла Таала буйруп насип кылыш берди. Элге жакшы кызмат кылган имараттар айлансын. Жалпы Жалал-Абад область боюнча бизде 110 подстанция боло турган болсо, участкаларыбыз 44 участка бар, ушундай участкаларданчы. Эми бул участка Аксы боюнча айтып кете турган болсок, Аксыда 5 участкабыз бар. 5 участканын 2 участкасы централизованный болуп, булар имарат курулган, ал жерде өзү ошол ресменен чогуу. Ал калган участкалары бөлүндү. Ошо былтыр 22-жылы ушул 2 участкасы Ринжит менен Кызыл Туу участкасы эски зданиясын көрүп атасыңар. Ошон үчүн бул планга кирген эле. Былтыркы жылдын баягы жылдын этеги болуп калып, бүтпөй калып, анан январь-февралдан эми ачылышын жасап атабыз. Жасадык. Эми бир эле участкасы калды, бул жаңы жол участкасы. Буну дагы кийинки жылдардын иш планына киргизип, балдарга биринчи очередте биз шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Бүгүн кызматкерлерин дагы байкап көрүп турабыз. Үзгүлтүккө учурачу эмес, бир күн эмес, 1 саат убакытта үзүлүп калса дагы биз чалуулар болуп, бул электр энергиясы күнүмдүк жашоодо азыркы учурда аба сууда эле керек нерсе. Азыр ошодон пайдаланыш үчүн дайыма элдер пайдалангандыгы үчүн